с вами сделать? Распределить. Быстренько идем, распределяем. Токмок шаарындагы Александр Пушкин атындагы номер 1 гимназия республика аймагындагы алдыңкы билим берүү мекемеси. Мектепке кабыл алуу үчүн электрондук кезек, электрондук китепкана ишке кирген. Билим уясы ошондой эле толук кандуу компьютерлер менен жабдылган. Заманбап технологиянын жардамы менен сабактарды кызыктуу жана түшүнүктүү кылып өтүүгө бардык шарттар түзүлгөн. Провела определенную работу для реализации этого приказа. Санариптештирүү тармагында биздин мектепте көптөгөн жумуштар аткарылды. Тагыраагы мектеп толук кандуу компьютер менен жабдылып, жеткиликтүү интернетке кошулган. Сабактарды кызыктуу жана түшүнүктүү өтүү үчүн интерактивдик такта орнотулган. Ал эми электрондук китепканадан окуучулар өздөрүнө керектүү маалыматты ала алышат. Ошондой эле Стэнфорд эл аралык уюму менен келишим түзүлүп, санарип билим берүү долбоорунда жакшы жетишкендиктерге жеттик. На всей территории Wi-Fi. Мектептин мугалимдер жамааты тажрыйбалуу адистерден турат. Окуучулар жыл сайын предметтик олимпиадаларга жана эл аралык сынактарга катышып, ийгилик жаратып келишет. Илимдердин падышасы болгон математика сабагы интерактивдик тактанын жардамы менен ар бир окуучуга түшүнүктүү кылып өтүлөт дейт мугалимдер. Математика это всегда очень точная, серьезная наука. Математика тактыкты талап кылган илим. Андыктан сабакты түшүнүктүү жана кызыктуу кылып өтүү үчүн биз смарт программасын колдонобуз. Ал программа аркылуу окуучуларга математиканын татаал маселелерин оюн шартында түшүндүрөбүз. Интерактивдик тактанын жардамы менен балдардын билимин тез убакытта текшерип, ката кетирсе анын туура жообун табуу шарты түзүлгөн. Окуучулардын бул илимге болгон кызыгуусу артып, ар түрдүү сынактарга катышып келебиз. И поработали на интерактивной доске. Сейчас создать канал передачи сообщений. Ондон ашык класстагы интерактивдик такта жана жаңы технологиялар сабакты онлайн режимде өткөрүүгө шарт түзөт. Окуучулар түрдүү программаларга катышып, долбоорлор ишке ашууда. Эл аралык программалар негизинде мугалимдер байма-бай семинарларга катышып, жаңы технологияларды өздөштүрүүдө. Айта кетсек, мекеменин материалдык техникалык базасы мектептин атайын эсебинен дагы каржыланып турат. Мы участвуем в нескольких информационных. Биздин мектеп билим берүүдө жаңы санарип технологияларды колдонууда алдыңкылардын бири. Бул жылы мектептин санарип трансформациясы долбооруна катышып, мугалимдер жана окуучулар атайын даярдыктардан өттү. Долбоордун алкагында окуучуларыбыз видеофильм даярдашты. Информатика предметине көпчүлүк окуучулар кызыгып, шаардык олимпиадаларга катышууда. Ошондой эле алгоритм жана программалоо боюнча эл аралык сынактарга катышып жатабыз. Видеофильм создали. Токмок шаарындагы балдар жана өспүрүмдөрдүн чыгармачылык борборунда 40ка жакын ирим иш алып барат. Бул жерден жеткинчектер музыка, сүрөт, бий сыяктуу багыттар боюнча билим алышат. Ал эми акыркы учурда робот куруу иримине кызыккандардын саны көбөйгөн. Технология өнүккөн заманда бул багытты тереңдетүү жана өркүндөтүү аракети көрүлүүдө. Робототехниканын өнүктүрүү боюнча балдардын кызыгуусуна карата атайын группалар ачылган. Мына ушул быйылкы жылы ал мугалим дагы Россияга барып келди. Ошондой эле биз дистанциялык жол менен да мугалимдер Россия мамлекети менен квалификациясын жогорулатышат. Ошону менен бирге дагы мына жакын учурда мектеп ушул борбордун жетекчиси ушу Германия республикасына мамлекетине барып, именно ушул иштин кандай абалда экенин менен таанышып келди. Быйылкы аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылында дагы мектептерди санариптештирүү, мектепке чейинки билим берүү тармагын жакшыртуу боюнча иштер улантылаарын шаар бийлиги билдирди. Автандил Бактыбеков, Жумабек Исманалиев, СТВ.